بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah biz ötөбүз İbn Qayyim al-Jawziyya'nın daha bir kitabından bu Al-Wabil Sayyib de daha şu kitap türünde daha kitap var elektronlu formatta Wabil Sayyib. Bu Şeyhülislam İbn Teymiyyanın жазган китеби бар эле. Al-Kalimut Tayyib, жакшы сөз деп. Ошол жакшы сөз деп жазган китебине Шейх Ибн Qayyim al-Jawziyya анын шакирти шарх кылган. Ошону кененирээк айтып берген, түшүндүрүп берген. Анткени бул китеп Al-Kalimut Tayyib. Бул биздин ибадаттардын фазаил амалдарына, намаздын, садаканын, орозонун айтор бул көп пайдалуу нерсе. Ошон үчүн Ибн Qayyim al-Jawziyya ошол китепти түшүндүрүп Al-Wabil Sayyib деп атады. Котормосу берекелүү жан, берекелүү жамгыр. Warafi'ul Kalimut Tayyib. Ошол берекелүү жамгыр жакшы сөздү көтөрүп кетет. Мындайча айтканда, берекелүү жамгыр жакшы сөздөргө тиешелүү деп шейх китеп жазган эле, түшүндүрүп берген эле. Ошол китебинен өтө атабыз. Шейх айтат, уландысында дагы мындай деген сөз бар. Андыктан билип коюңуздар, биз кандай гана ибадат кылбайлык, орозо кармайбызбы, зекет беребизби, ажылык кылабызбы, умра кылабызбы, садакабы, намазбы, зикирби, илимби, бүт нерсесинде Аллах Таалага таяныш керек. Аллах, мен орозомду эң жакшы абалда өтүүңө сен жардам бер деп. А мен өзүм биле мен кыйын өтөп коем десек, анда шайтан азыраттагы абалыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Андыктан биз Аллах Таалага дайыма таянып жүрүш керек экенбиз. Аллах өзүбүзгө жараша мамиле кылат. Фал-кифаяту тамма ма'ал убудият тамма. Толук Аллахтан жардам болот. Качанда толук Аллахка ибадат кылсак. Ва нақисату ма нақиса. Кемчиликтүү жардам болот эгерде биз кемчиликтүү ибадат кылсак, биздин мамилебизге жараша. Аллах Таала биздин мамилебизге жараша кылат. Биз Аллахты унутсак, Аллах бизди унутуп коет. Аллах өзү унутчак эмес. Биздин мамилебизге жараша. Ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка ва нахшуруху йаумал кияма а'ма. Ким мени эстегенден баш тартса, Оман а'радан зикри, мени эстегенден дейт, зикирден. Зикирде эмне айткан? Кур'анда айткан. Зикирде эмне айткан пайгамбар хадисинде? Намазда айткан. Намаздан, Кур'андан, зикирден, дегиле шарияттан баш тарта турган болсок, Оман а'радан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка. Ага өтө кысылыш жашоо болот дейт. Аллах уада кылып жатат. Шарт кылып жатат. Ва нахшуруху йаумал кияма а'ма. Кыямат кайымдан биз аны сокур кылып тирилтебиз дейт. О Раббим, сен мен неге сокур кылып тирилттиң? Лакат кунту басира, мен көрүүчү элем дейт. Сага мен аяттарым келди. Ошол аяттарды унутуп койдуң дейт. О казаликал йома тунса. Сен дагы менин аяттарымды, менин шариятымды, мен өкүм кылган намаздарды, зекеттерди, орозолорду, ибадаттарды унутуп койдуң. Сен дагы ошондой унутуласың дейт. Андыктан келиңиздер, Аллах унутпайт. Бирок Аллах биз Аллахтын динин унутуп койгон үчүн өзүбүзгө жараша мамиле кылат. Андыктан шейх айтат: "Фаман важада хайран", ким жакшылыкты өзүндө тапкан болсо, Аллахка шүгүр айтсын дейт. Аллахты мактасын дейт. "Оман важада гайра залик фала ялуманна илля нафса". Эгер жакшылык тапкан эмес болсо өзүнөн, абалын карасын азыр адам. Өзүн көрсүн, не иш кылып жатат. Жакшылык таппаса, же орозону таппаса, Рамазан кетип барат, же орозо болбосо, же намаз окубаса, же бир жакшы иш кылбаса,
анда өзүн гана жемелесин дейт. Өзүн күнөөкөр деп өзүнөн айып издесин дейт. Мынаки толук Аллах Таалага ибадат кылган пенде Аллах Таала ушундай деңгээлге чыгарып коет экен. Шайтан алардын үстүнөн душман, шайтан алардын душманы, алардын үстүнөн үстөмдүк кыла албайт экен дейт. Аллах айтат экен: Инна ибади лейса лака алейхим султан. Андыктан булар менин пенделерим, булар менин мага ибадат кылган, толук ибадат кылган пенделерим. Лейса лака алейхим султан. Эй иблис, эй шайтан, сен алардын үстүнөн үстөмдүк кыла албайсың деп. Шайтан билди таква пенделердин үстүнөн үстөмдүк кыла албастыгын. Уламма алима адулла иблис анна Аллах Таала ла юслиму ибадаху илейхи ва ла юсаллитуху алейхим кала. Ошону билгендей мындай да айтты. Сенин иззатың менен, сенин улуулугуң менен, арулугуң менен мен бүт барын азгырамын дейт. Илля ибадака минхумул мухласин. Бирок таква, калыс сага ибадат кылып, шерик кошпой, таухидти карманып, мухлас болуш керек. А бул ким? Тарку ширк о ифрадуллах бил ибада. Ширкти таштап, Аллах Таалага гана ибадат кылган адамдарды мен азыра албайм деткен. Мына иблис азыра албайт экен аларды. Кала фал хак вал хак акул. Бул акыйкат, мен акыйкат айтам дейт Аллах Таала. Ла амла анна джаханнама минка ва мимман табиака минхум ажмаин. Мен тозокту толтурам сени менен иблис. Жана сенин артыңан ээрчигендерди ошолор менен да кошо толтурам дейт. Андыктан бул Аллахтан болгон вада. Аллах Таала айтат: "Валакад саддака алейхим иблис заннаху фаттабауху илля фариқа минал муъминин." Иблистин божомолу туура чыкты дейт. Анткени анын артынан кээ бир мусулмандар ээрчип кетти. Ома кана лаху алейхим мин султан. Негизинен иблис алардын үстүнөн үстөмдүк кыла албайт эле. Бирок алар алсыз болуп, иблис алардын үстүнөн үстөмдүк кылып калды. Илля линa'лама ман ю'мину бил ахира миммен хуа минха фи шак. Бирок биз атайын ошол нерсени сыноо катары билиш үчүн иблисти азырттык дейт атайын. Ким ахиретке иман келтирет? Ким ошо ахирет күнгө шеги бар экенин билиш үчүн дейт. Андыктан бул аяттарда Аллах Таала бизге эмнени айтып жатат? Иблистин негизинен Аллах Таалага толук бөлөнгөн, таухидти кармаган чыныгы момун мусулмандарга аларга үстүмдүк кыла албайт экен. Анткени алар Аллахтын кепилдигинде, Аллахтын коргоосунда. Бирок иблис жана Аллахтын душмандары кимдин үстүнөн үстөмдүк кылат? Кимге зулумдук кылат? Кимди жок кылганга аракет кылат? Булар капилетте жүргөндөр. Надан жахилдердин үстүнөн. Кантип ууру капилеттеги адамдын колундагы нерсеси урдап кеткендей. Ууру өзүнө тың, күчтүү адамдын колунан эчтекени албайт. Жалдырап, оозун ачып жүргөн адамдын колунда нерсесин көтөрүп коет. Шайтан да ошондой. Шайтан да байкайт, кимди азырыш керек, а кимди азырбаш керек.
Демек иблистин, шайтандын лаънатуллах алейхин азырыгына 3 негизги түрткү болот экен. Бул ал-гафла, надандык. Надандык эмне? Бул жахилдик. Мындайча айтканда, шариятты билбейт, динди билбейт. Керек болсо Куран билбейт. Окуп албайт Куранды арабча. Bir жерге келсе эле сен оку, мен окуп албайм деп отура берет. Бул кандай капилеттүү адам? Шариатты bir сөз айтсаң түшүнбөйт. Ой, мени халалдардын алдын жанында отуруп койсуңар го, харамдардын жанына кетирилечи дейт. Мынаки, бул адам ошентип ойлоп атат. Мен тамашага салатам, мен мыктымын деп. Жок, тууганым. Сиз өтө капилеттеги адамсыз. Сиздин абалыңыз өтө кайгыра турган абал. Бул дүйнөдө элди күлдүрүп, халал харамды айтып коюп, шылдыңдап койсо бүтөт эмес. Ахиретте анын жообу бар. Ошол үчүн келиңиздер, Аллахтын шариятын билелик. Азыркы мен да бир мындай ойлой турган бир, ойго келе турган бир маселе. Адамдар мыкты деңгээлге жетиш үчүн мындай бир нерселерди өзүнө камтыганга аракет кылат экен да. Бул дүйнөдө биякта мисалы диплом болуш керек экен. Мындайча айтканда, дин тануу жаатынан эмес. Анан кийин мыкты нерселерди жазаш керек экен, мыкты нерселерди билиш керек экен. Ошентип ал бир дипломдун ээси болот. Журналист болот же да бир тармактын ээси болот. Анан ошол менен бир ишке киришет. Андан кийин бир өзгөчөлүктөр менен элдин алдына мактанат. Бирок бул адам Аллахтын динин билбей калса, анын канча гана 50ге жакын диплом алса дагы, Аллахтын шариятын билбей калса, бул өтө кейиштүү абалга түшөт кыяматта. Неге? Анткени мухим ахам деген бар шариятта. Зарыл андан да зарыл. Керек андан да керек. Туура журналист болсоң, бир кесиптин ээси болсоң жакшы нерсе бул. Бир врач болсоң, дарыгер болсоң жакшы нерсе. Бул керек нерсе. Бул дүйнөдө керек алсага. Ахиретте сен дарыгер болгонуң, журналист болгонуң сени куткара албайт. Андан дагы керек нерсе керек. Бул эмне? Шарияттык илим алыш керек бардык адамдар. Куран жатташ керек, тажвидин үйрөнүш керек. Ошол хадистерди, аяттарды өзү түшүнүш керек. Элдерге келип, сен кимди угасың деген эмес, өзү окуш керек. Бирөөнүн тили менен шариятты түшүнбөш керек. Өзүнүн тили менен ошол аяттарды окуп, хадистерди окуп, түшүнгөнгө аракет кылыш керек, умтулуш керек адам. Мына ошону бул адам ахам өтө зарыл нерсени камтыган болот. Келиңиздер, Аллах субханала тааля бизге туура сезимдерди берсин. Бир адам көп жерде барып келдим дейт. Европаны кыдырып келдим. Японияга бүт жерге барып келдим дейт. Бирок ажылыкка умрага баргандан кийин Мекке, Мадинаны көргөндөн кийин бир дагы шаар Мекке, Мадинага тең келбейт экен dedi. Аны мен сурадым, неге? Анткени ал айтат, Аллахтын дини тынчтыгы бар экен дейт. Мынакей, Мадинада жүргөндө Ухуд тоосуна адамдар чыгышат. Көрүшөт.
ошол тарыхый бир окуяны ошол жерден бир кызыл чүпүрөктү көрдүбү? Эч жеринде кызыл чүпүрөк байланган же бир жеринде ширктер камтылган нерсеси жок. Анткени ал ыйыктыгы тарыхый жагынан кала берди. Бирок андан өздөрүнө адамдар ибадат кылып бир нерсени алып чыгарган жок. А биздеги күмбөздөрдөн, мазарлардан, тоолордон Кудайым сактасын. Сулайман тоос деп туруп, ал жерде канча гана ширктердин баары жасап салышты. Кудай билет, чын эле Сулайман алейхиссалам ошол жакта болгон беле. А бирок жанакы тоолор, Ухуд тоосу, бул анык тарыхтагы тоо. Пайгамбар Ухуд менен көп мисал келтирет эле. Каралачы, бир дагы чүпүрөк таппайсыңар. Бир дагы ширк жок акта. Неге? Анткени Аллах Тааланын динин туура түшүнгөн элге Аллахын берекесин берет. Тынчтыгын берет. Ошол көп адамдар айтат, Мадина Мекке барганда жүрөгүм тынчтанат дейт. Анткени таухиддин нуру, бейпилдиги чачырап турат. Шайтандар качып турат. А кайсы жерлерде ширк көп болсо, шайтандар топ менен келип, алар байрактарын, желектерин орнотуп койгон. Ошон үчүн келиңиздер Аллах Таалага шерик кылуудан алыс бололук.